Bismillahirrahmanirrahim. Merimli, rayımlı Allah Subhanahu ve Taala'nın isminden başlayırız. Allah'a şükürler, maqtolar, hamd sanalar bolsun. Biz mana uşul 2020 yıldan Ramazan aydan keyin, oşo 7-nji ayda mana Allah rahmat kılsın, Sadır Kazım'ın buyruğu menen mana uşul Agorda konuşu Hulafai Raşidin meştige imam hatip bolup dayındaldık. Mana uşul jerge hatip bolup millettenесин algandan beri Kudayga şükür, emi bul жердин жамааты менен, жергиликтүү эл менен жакшы иштешип, жамаатты дагы ынтымакка чакырып, жумасыга 2 жолу дүйшөмбү, 4-нчү күндөрү ошол фикхи, мухтасар деген фикх китептен сабактарды уюштуруп атабыз. Андан тышкары ошол шам намазынан куптан намазга чейин жергиликтүү элдин ошол сабактан тышкары, мектеп сабагынан тышкары убакыт бөлүп, мектеп сабагынан тышкаркы балдарга ушул жерде азыр бир 15-20 бала сабак алып атат. Куран боюнча, араб тилин үйрөнүш боюнча жана ошондой эле тамгаларды үйрөнүп Куран алды. Азыр 10-15 сүрө жаттап калды. Аркасы тамгада, Кудайга шүгүр. Андан тышкары бул жерде кылган иштерибиз ошол келгенден кийин ушул мечиттин 400 квадрат мечитибиз бар. Ушул мечиттин ичине жаңы килем менен жана ошондой эле ошол жамаатка ыңгайлуу болуш үчүн мечиттин шарттарын жакшыртыш үчүн ушул жерге 400 квадратка ошол калың жакшы $10 килемдерден салдырдык. Андан тышкары ушул мечиттин терезелерине пардалар тактырдык. Анан сырткы айлана чөйрөсүнө мына ошол жакшыртып жашылдандырдык. Мына кече эле 10-15 күндүн жүзү болуп калды ушул жылуулук системасына. Алгач жылуулук системасы бул жерде бир аз начарыраак экен. Ошого байланыштуу мечит суук болгондуктан мына ушул азыр жылуулук системасыны ушул 400 квадратты паровой отопление кылып, иншалла 10-15 күн болду ишке киришкениге. Бул жерде азыр эми бүт мечитибиз, дааватканабыз, имамкана, сабак бере турган жерлер бардыгы шартка ыңгайлуу, Кудайга шүгүр, жамаат ыраазы, мечит жылуу, көйнөкчөн. Мына ушул өздөрү каалагандай ошол убакытты кенен бөлүп бул жерде намаздан намазды күтүп дегендей сабакты күтүп бул жерде жамаат ыраазы. Мына ушундай иштерди кылып атабыз. Келечекте да кыла турган көптөгөн иштерибиз бар. Мына буюрса күн жылышы менен даараткананы жаңылайлы, заманбап кылалы деп атабыз. Андан тышкары жума күндөрү мечитке адам батпай кетип атат. Ошого байланыштуу эми жакында Кудай кааласа ушул 1-2 жуманын ичинде же болбосо ушул бир айдын ичинде иншалла навесибизди баштайлы деп атабыз. Орозого даярдыкты көрүп атабыз. Мечиттин эшиги сырткы жалпы мына ушул бою сырдоо иштериге Кудай кааласа эми күн жылышы менен аракет кылабыз деп жатабыз. Биздин азыркы убакта кылып аткан иштерибиз мына ушул бул жамааттын жардамы менен мына ушул жоомарт берешен мусулман бир туугандардын жардамы менен болуп атат бул иштер. Мечитке келип ушул дамланын кылган иштери көрүнүктүү болуп атат да. Мечитке килем салдырды, отопление киргизип атат, даже отунуна чейин алып, анан ошол биздин жамааттар менен ынтымагы дагы жакшы. Бир кезде бул мечитте бир аз карабас болуп кетти эле, чын айтканда. Килемдерди эскирип, мечит ичиндеги абааттарыбыз, мечиттин ичиндеги жамааттар дагы бир аз суздап кетти эле. Эми алам ушу Алтынбек дамлабызды жиберип, шүгүр эми Алтынбек дамлабыз келгенден бери кичине жамаат көбөйүп, жамааттын дагы намазга келиши көбөйүп, жамаат дагы ушу мечиттин ичинде амал кылыштары көбөйүп калды.